Кең болсын Кыргызымдын керегеси, бүтпөсүн тууган урук берекеси, баарыбызга нурун чачып кирип келген куттуу болсун Ноорuz майрам мааракеси. Кутмандуу күнүңүздөр менен, кадырман телекөрүүчүлөр, көркөмү көздү суктандырган жаз айы менен кошо Ноорuz майрамыбыз дагы кирип келди. Албетте, Ноорuz майрамы дегенде эле эң биринчи ойго сүмөлөк келет эмеспи? Кыргыздын дагы бир салттуу жөрөлгөсү болгон сүмөлөк жасоо Супара этно комплексинде жыл сайын өткөрүлүп келген. Бүгүн дагы адаттагыдай апаларыбыздын аруу таза тилектери менен жасалган сүмөлөктөрүнү, ошондой эле сал санасына, оюн зоокторуна биз менен чогуу күбө болуңуздар. Элибиздин жаңырган жаңы жылы Нооруздун урматына Супара этно борборунда меймандар жана жалпы эл үчүн сүмөлөк, таттуу токош жасалып, дасторкон жайылды. Берекелүү күндүн урматына уюштурулган майрамдык иш-чара Умай эненин алакан жайып, арча түтөтүп, жалпы журтка бата тилөөсү менен башталды. Алас, алас, ары баледен калас, жер жарылып көк чыксын, gelin жарылып сүт чыксын. Алас, 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 ар баледен калас. О жараткан жакшылыгыңды аяба, камбабыз даңга толсун, дасторконубуз нанга толсун, өрүшүбүз малга толсун. Алас, алас, ар баледен калас. Алас, алас, ар баледен калас. Ак сакалдарыбыз акылман болсун, байбичелерибиз мейман болсун, кыз келиндерибиз ыймандуу болсун, уулдарыбыз эл кызыкчылыгын ойлогон намыстуу эр азамат болсун. Алас, алас, ар баледен калас. Ар жылы улустун улуу күнүн ушу Супара этно комплексинде майрамдап келебиз. Бул жерде бардык кыргызча сүмөлөктөн тартып, улустун улуу күнүн өз деңгээлинде мындай майрамдаган эң чоң шарттар бар. Албетте, бул жерде манас айтуу менен башталат. Манас кылымдар бою кыргыз элине тарбиялык маанисинде бардык жагында кызмат кылып келе жаткан улуу дүйнө, улуу эпос. Андыктан жалпы кыргыз элин бүгүнкү улустун улуу күнү менен куттуктайм. Жалпы кыргыз элинин түндүгү бийик болуп, керегеси кеңейип, угузарып, коломтосун чогуу өчпөй, чамгарагы бүтүн болсун. Жаңы жылыбыз кут болсун. Кебирөсүн караса, аңеке барып тырылып, төртбүктөнүп жыгылып, кебирөсүн караса, жонуна жору конуптур, жоңкон такыры жок, жорунун богу болуптур. Кебирөсүн караса, өйдө төмөн жүгүрүп, чымындай жандан түңүлүп, чынма-чын деп ыйнаптыр, чымындай жанын кыйнаптыр. Муну ошондо коңгурбай, алгараң озун тура албай, агылып калган жылкынын алдына барып тура албай, көңүлү беринип, жылкынын баары чуркурап, чаң асманга буркурап, ажыбайдын карт күрөң алдын баштап дыркырап, ала тону бет алып, баштап чыгып баратат, аркасынан көп жылкы каптап чыгып баратат, өзөн сууда куюлуп, бири-биринен урулуп, чаң обого бурулуп, муну ошону көргөндө алуу кенин коңгурбай, алгараң озун бура албай, көңүлү бөлүнүп, барабанын урдурду, барабан кулак тундурду, топурак учуп тоз болду, тилди та калың журт түнөн бери козголду, теке көрсө терип жеп, коён көрсө коруп жеп, жылан көрсө жырып жеп, канаттын уруп жеп, келген экен балаңша, мына кыздык тамаша, тогузганы келгенде чабышат турган пендеси ошол жерден жок болду. Көрсө көңүл бөлүнүп, найзан учу жылтылдап, адамдын башы кылкылдап, жер союлуп былкылдап, мына ошону көргөндө айжызган Алмамбет алдындагы сарала, келишке минсең кемелбейт, орукка минсең орулбайт, чалгын жүрсө чарчабайт, кел ишимди тулпардын тартып озун жийдемиңе таңдын көрү калчага, айкырып эле найзасын демиң ой. Ыр, бий, күү,
чоор сызгырылып, таланттуулар өз өнөрлөрүн тартуулашты. Майрамдык программада улуттук кийимдердин көргөзмөсү, фольклордук концерт, салттуу оюндарды ойноо жана кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси орун алды. Çalmay degen japan kuş yarı taşka barıp kongan yok. Jarbani jasar tengurdun oydo bo dege jalo dege boğan yok dege boğan yok. Çalmay degen japan kuş yarı taşka barıp kongan yok. Jarbani jasar tengurdun oydo bo dege jalo dege boğan yok. Kırgız elimdi uşu Noruz майрам менен куттуктап, ден соолук каалап, ушинтип жаркырап, жайнап жүрөлүк. Турмушта жакшылык болсун, дүйнөдө баарыбыз аман болуп, тынч бололу. Өзгөчө күндүн жылуулугу менен катар жалпы журтка Шоро компаниясынан суусундуктар таратылып, жагымдуу майрамдык шаң жаратты. Сүмөлөктү даярдоо иши мурунку күндөн башталып, таң атканча кайнатылып, даамына келип майрамга жана келген элге даяр болуп калган чагы. Мен өзүм ушу Спора этнокомплексинде иштейм, жерде 5-6 жылдан бери иштейм. Жылына сүмөлөк кайнатабыз. Сүмөлөк кайнатуунун ыкмалары буга 10 күн убакыт керек да. Эң биринчи буудайды тазалап, жууп алабыз. Аны сууга салып чылап коебуз, анан өндүрөбүз аны. Өндүрүп 3 күн чарада чыланып туруш керек будай. Андан кийин аны суусун сыгып алып, айнек, түз айнек идиштин бетине жаябыз угутту. Угут өсүп чыккандан кийин анан биз ошодоки угутту 10 күнүн ичинде пайдаланып, ушундай сүмөлөктөрдү жасайбыз да. Мен 5 жылдан бери, быйыл 6-чы жыл катышканыма сүмөлөк постоянно сүмөлөктөмүн, сүмөлөк куям. Бели журтубузга тынччылык болсун, бакубат жашоо болсун, бардык элибизге ошол ырыс-кешик каалайм. Десообуз чың болсун баарыбызда. Желин айрылып, сүт чыксын, жер айрылып, чөп чыксын дегендей, ошондой жакшылыктар көп боло берсин. Жаз жыттанган көктөм Нооруз майрамында бир гана сүмөлөк менен чектелбестен, жаш балбандар өзгөрөшүп, кыз жигиттерибиз 6 бакан тебишип, түн бир окунга чейин от жагышып, оюн зоок салышкан. Карап турсаң кандай гана керемет сонун оюндарыбыз бар экесиптешим. Туура айтасыз, дал ушундай оюн зооктун бардыгы Супара этнокомплексинде болуп жаткан учуру биз менен бирге болуңуздар.
Өзгөчө белгилеп кетчү жагдай бул жылы майрамдын урматына 250 килограммдык таттуу токоч жана жаргылчактын элесин берген көйлөнгөн таттуу талкан жалпы келген конокторго таратылды. Мына ушундай Норуздун улуу күнүндө Супара этно комплексинде атайын ашпозчулар тарабынан даярдалган, көз жоосун алган мындай таттуулар даярдалган. Анын ичинен дагы бир өзгөчөлүк болгон ушундай талкандан жасалган, жаргылчактын элесин түшүрүлгөн торт биздин көзүбүзгө урунду. Анда эмес ушул тортту жасаган Санжар башкы ашпозчубуздан биз торттун кантип жасалганы тууралуу билип көрсөк. Бул торту жасаганга бир 48 сааттай убакыт кетти. Башынан аягына чейин жасаганда да. Бул да бир гана жаргылчак эмес да, көрсөткөнгөчү. Бул жерде будайды өстүргөндөн баштап жаргылчакта өткөндөн кийин кандай азыктар жасаса болотун көргөзгөнбүз да. Жаргылчактан будайды куруп алып туруп жаргылчакты өткөргөндөн кийин көйлөнгөн талканды жасаса болот. Ушул эле жаргылчакты, талканды көйлөп туруп, сары май менен бал менен аралаштырып, ушундай кылып жасадык. Канча көлөмү канча болот? Канча килограммды түзөт салмагы? Бул жаргылчактын көлөмү 250 килограмм болду салмагы. 250 килограмм. Канча ашпозчу иштедиңиздер ушул нерселерди жасаш үчүн? Бардык эле команда иштеди, бардыгы жардам берди. Бир гана мен эмес, бакта мына балдарга жардам берди, жекелер жардам беришти. Бардыгысын ушу уктабай элге ушинтип тартуулап берели деп, элге манайды берели деп, элге жеткизели деп, жаргылчактын кандай чоң мааниси бар экендигин элге көргөзөлү деп жасап бердик. Азыр бул жасалган торттун таттуулардын бардыгы элге таркатылат да? Ооба, элге таркатылат. Бул жерден деген көрсөңөр болот. Жанакы будайды себерде, арпаны себерде жерди отоп жаткан кези, жерди малалап, анан ушул жака арпа себелеп турган жерде. Бул жерде болсо дарыяны жазадык, дарыя аркылуу бул жактан сууну киргизсек болот деген сөз менен. Бул жерде болсо жайлоону жазадык. Бул жерде болсо ошо арпаны уже бул жерде жаз болуп калса, бул жерде уже күз малы да. Күз малында деген арпаны уже чогултуп алып, бияка самандарды үйүп койгон кез болуп калат. Андан кийин эле ошо самандарды жыйгандан кийин бияка өзүнчө кампага жазадык. Кампага болсо арпаны же будайды салып койсок болот деген сөз көргөздүк. Ошондой эле жайлоодогу оокаттар, мына казан, эр токумдарды жазадык, боз үйдү жазадык. Ошол эле кичинекей жаргылчактарды жазадык, ат арабаны жазадык. Андан кийин бул жака өтүп кетсеңиздер, азырден балдар жаргылчакты жасап аткан убактысы азыр акыркы моменттер калды да. Ошолорду бүтүрсөк эле беребиз. Андан кийинки эле биздин тигил жакта ошол эле талкандан, тегирменден өткөн ундан нан жазадык. Ошондон эле талкан шоколады деген азык бар, ошону жазадык. Ошол эле максымды, ошол эле жарманы бүт бардыгы тең ушу жаргылчак аркылуу жасалган нерселер да. Ошону эле көргөзөлү деп аракет кылганбыз. Бардыгыңарды Норус майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Кааларыбыз силерге тынччылык болсун, молчулук болсун. Ар бирөөнүн үй бүлөндө бардыгы тең бактылуу болсун. Ушу жаңы жыл деп коебуз. Ушу жаңы жылыбыз бизге жалаң эле жакшы маанайларды алып келсин. Бардык жакшылыктарды каалайбыз сиздерге. Ушундай көз жоосун алган оригиналдуу таттуулардын бардыгы бүгүнкү келген конокторго бекер таркатылмакчы. Мына ошентип көптөн күткөн баягы мыкты ашпозчулардын колунан даярдалган таттуулар дагы элге таратыла баштады. Биз болсо биринчилерден болуп ошол жаргылчактын элеси түшүрүлгөн талкандан жасалган торттон ооз тийип көрмөкчүбүз. Чындыгында талкандан жасалган торту биринчи жолу жеп көрүп жатабыз. Ошентсе дагы азыр даамын билип көрөлү. Чындыгында баягы сөз менен айтып жеткизе албас өзгөчө бир даамдуу болгон экен. Биринчи жолу жеп көргөндүктөн абдан жакты. Баарыңыздарды даам татууга чакырабыз.
кайнаттык, бешене терим сүртөмүн, ыйманды бүгүн күтөмүн. Бактыбыз биздин ачылсын, ырыс кешик чачылсын деп бекеринен айтылбаса керек Эрлан. Туура айтасыз. Бүгүнкү Норуз көктөм майрамыбыз ар бирибиздин үйүбүзгө тынчтык, бакубатчылык алып келип, берекенин шамы жанып турсун деген жакшы тилектер менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Сиздер менен кызматыңыздарда Эрлан Сыргакбеков болду. Жана Багдөлөт Жакупбек кызы, Канат Исмаилов, атайын чыгарылыш.